Салам урматтуу достор, бардыгыңыздарга эмес ар бириңиздерге ысык салам жолдойбуз. Бүгүн менин маектешим менен сиздерге абдан кызыктуу маек куралы деп турабыз. Бүгүн менин маектөрүмдө элибизге аттын кашкасындай таанымал акыркы жылдары китеп окуу десек эле ушул инсандардын элеси чагылып баштады. Инсандык өнүгүү, китепке уялатуу жана бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Табылды Муратбеков агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Куш келипсиз. Ден соолуктарыңыз иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Барса. Анда эмес агай, алгачкы суроом төмөндөгүдөй болсун. Бул суроо менен баштабасам да туура эмес болуп калар. Анда эмесе бүгүнкү күндө өлкөнүн өнүктүрүү формуласы болгон бир адамдан бир китеп долбоору өлкөбүздүн бүтүндөй аймагында өз кулачын жайып ишмердүүлүгүн улантып келе жатат. Анан ушул бардык улуу иштин жаралыш тарыхы болот эмеспи? Андыктан ушул мыкты долбоордун дагы жаралуу тарыхына бир барып кайтсак. Бир адамдан бир китеп тууралуу кеп козгондо менче биринчи ушу инсандык өнүгүү тууралуу иш айтсак туура болот. Себеби көп жакшы иштердин башаты ошол жерде жатат. Бул биринчиден ошол клубду негиздеген Кыргыз-Түркман университетинин Аязбек Атамкулов деген агабыз болгон. Биз ал кезде 2015-жылдары студент кезде катардагы студент катары, семинарларга катышуучу катары, кыргыздын көрүнүктүү инсандарынан бир акыл насаатын угалы деген бир жакшы ниет менен каттап жүргөнүбүз болчу. Анан ошол жерден Аязбек Атамкулов менен тааныштык. Анан кийин ошол иштерди кийин дагы жайылталы деп инсандык өнүгүү студент клубун Улуттук университетте баштадык. Мисалы Нуржит Кадырбеков баштаган, Шайлоок Дүйшеев, Алы Туткучев, Элмирбек Эманалиев сыяктуу менмен деген залкарлар менен баягы жаштардын ортосунда көпүрөлөр түзүп берели деп. Анан ошол менен иш башталып, анан өнүгүүнүн жолдорун издей баштадык түрдүү. Ошол акыл насааттар менен бирге кандай жолдор бар дегенде ошо эң эле бирден бир жолу ушул китеп экен. Китеп окуган адам өнүгөт экен, китеп окуган адам ойлонот экен, китеп окуган адам мындай бийик максаттарды коюп ага умтулат экен. Ошону менен бирге командабыз менен ошо китеп ярмаркалары уюштуруп баштадык. Анан китептер боюнча конкурстар кете баштады. Акын жазуучулар менен атайын поэзия кечелери өтө баштады. Ошол иштерди мисалы Манаста башталганда Аязбек агабыз турган болсо, кийин ошол ишти ошол жерден таанышып калганга себепчи болгон ошо Бакай Акылбеков деген дос болгон. 2015-жылы тааныштык. Кийин ошол ишти Улуттук университетке келип чогуу команда болуп ишти баштадык. Анан бара-бара ошо баягы эң башкысы кыймыл башталса, баягы машина жүрүп кыймылга келген болсо, анан баягы кийинки каяка барабыз, эмне иш кылабыз деген нерсе кийинки кадам болуп калат экен. Ошон үчүн иш башталып кетти. Аны менен бирге түрдүү волонтерлордон идеялар келе баштады. Китеп конкурстар, жолугушуулар менен бирге айылдарга чейин чыга баштадык да. Анан ошол күндөрдүн биринде Бакай китепканада отурган, Касым Албайынов китепканасында. Мен болсо ал Америка борборунда, мен болсо Мекен таануу борборунда. Анан иштерим болуп эртерээк чыгып калдым. Анан ошо чыгаардын алдында Бакай чалды. Табылды, мага бир сонун идея келди деп. Биз ошондо ойлонуп жүргөнбүз. 2019-жылды кандай жыл деп атасак жана кандай иштерди кылсак депчи. Анан Нуржигит агайыбыз ошо бир жолугушууда айтып калды. Мен ал кезде Иман фондунда иштеп жүргөм, агайдын жардамчысы болуп. Келе 2019-жылы биз Кыргызстанды КМШдагы эң китепкө өлкөгө айландырабыз деп. Анан бирок кандай иш кылабыз дегенде эме жок болчу, жолдор жок болчу. Семинарларды уюштурабызбы, конкурстарды кетиребизби, китептер чыгарабызбы, андай идея жок болчу, бирок Кыргызстанды КМШдагы китепкө өлкөгө айлантуу деген бир идея, максат пайда болгон да. Анан ар ким ошондой ойлонуп аткан кез болгон. Анан Бакай чалып айтты. Ушундай ой келди. Айылды кыдырабыз. Бир үйдөн, бир адамдан бир китеп берсе, биз айылга сонун китепкана ачат экенбиз деп. Сонун экен деп, анан ошол жерде мен иштеримен чыгып кеттим. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Бакай ошо айылдагы жаштарды топтоп, эң негизгиси Эрлан Исмайыл деген инебиз, досубуз, экөө башта туруп, ошо Нарын облусунун Актал районунун Коштөө деген айылында китеп топтоп башташты. Анан китепкананы ачылыш кылды. Ошо 2019-жылдын январь айынын 7-си болуш керек эле. Биринчи ачылыш болду. Анан бизге сүрөттөрдү жиберди. Мынакей бизде ачылыш болду, бир 1000ге жакын китеп менен деп. Кадимкидей эле үймөй кыдырып, айылдан чыккан инсандарга чалып, жазып,
бир китеп болсо да салым кошуңуз, 10 сом болсун, 100 сом болсун, 1000 сом салым кошуңуз деп кадимгидей эле баягы көк пак эмелерди, чаар сумкаларды көтөрүп алып окуучулар ишке ашырды, жаштар ишке ашырды да. Анан ошол жерден келген сүрөттөрдү көрүп, ачылыштагы элдин баягы маанайын, китепке болгон чындап эле талапты көрүп, анан мен биринчи жолу пост жаздым ошо эмедеп. Ошол бир адамдан бир китеп боюнча өлкөнү өнүктүрүүнүн формасы табылды депчи, формуласы табылды деп. Баягы Алла таалам баягы оозубузга салып койгондой эле кээ бир нерселер болуп калат экен. Биринчи сөз болот, анан өзү болот дегендей элечи. Биринчи баягы формула деп айткандай эле, биринчи ачылышта кандай ийгиликтүү кеткен болсо, кийинки ачылыштар дагы ошондой кыймыл менен кетти, динамиканы тез алды да. Анан бул иш чындыгында Кыргызстандын жаштарын баягы бир окуя бар, мисалы Улуу Британиянын көп жылдар бою премьер-министри болгон Уинстон Черчилль, ал ошо Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда өзүнүн баягы жалындуу сөздөрү менен элди кадимгидей эле көтөрүп койгон да. Чөгөлөп турган элди баягы намысына чакырып, биз жеңебиз, биз биригишибиз керек деген сөздөрдү айтып атып, эл биригип кадимгидей ишеним кирип, анан согуш чындап жеңип кетишкен да. Ошол сыңары ошондо тарыхта айтып коюшат, Уинстон Черчилль Британиянын элин өз сөзү менен баягы мобилизация кылып койгон депчи, көтөрүп кеткен деп. Ошол сыңары эле ошо бир адамдан бир китеп долбоору аркылуу Кыргызстандын жаштары кадимгидей эле мобилизация болду. Мындай айтканда өзүнө болгон ишеним пайда болду. Биз өзгөртө алат экенбиз деген, биз кыла алат экенбиз деген мындай ишеним келди. Болбосо бизде мындай түшүнүк калыптанып калып бараткан өкүндүргөн, мен көп айтат элем. Биз кайсы бир деңгээлде баягы жардам сураган, садака сураган адамдардын кейпиндеги мамлекет болуп баратабыз. Америка качан келип биздин мисалы жолдор салып берет, мектептерди оңдоп берет, Россия келип качан карызды кечирет, Кытай келип качан бизди мисалы инфраструктурабызды оңдойт деп чет өлкөдөн күтүп калганбыз да. Ошо билим берүү, агартуу багытында дагы иштер дагы ошол Германия качан кылып берет экен, качан акча берет экен деген сыяктуу болуп калган. Анан ушул долбоор башталары менен өзүбүзгө да ишеним келди. Бизде өзгөрүү өз колубузда экен, өнүгүү өзүбүздүн колубузда экен. Анан аракет кылсак, ошого жараша Кудай таалам берет экен деп. Мынакей жыйынтык бүгүнкү күндө 2022-жылдын башында турабыз. Бүгүнкү күндө так санында унутуп калдым. Бир 250гө жак чукул Кыргызстан боюнча китепканалар жаңыланды. Ал жерде бир канча 30-40 миллион сомдук бир каражат. Канча миңдеген китептер. Анын баары ошол чет өлкөдөн грант күтпөй, мамлекеттен атайын бир проекттерге миллиондук суммаларды күтпөй, ошо Кыргызстандын жаштары, окуучулар, студенттер өзүлөрү эле аракет кылып, мээнет кылып ушул иштер болуп атат да. Анан Кудайым буйрса, жана айткандай эле Кыргызстанды өзгөртүүнүн формуласы табылды. Бул китепканалар жөн гана ачылып калып аткан жер жок. Ачылган жерлерде кадимгидей иштер болуп атат. Кадимгидей жаштар өзгөрүп атат, кадимгидей китептер окулуп атат. Ошого жараша мисалы эң эле алгачкы результаттар райондук олимпиада болобу, облустук олимпиада болобу, ОРТдагы жыйынтыктар болобу, китеп окуган балдар чоң-чоң көрсөткүчтөр көрсөтөт. Президенттик стипендияларды алып атышат дегендей. Буюрса эми ошол аракеттердин аркасы менен 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, ошол биздин карындаш инилерибиз, ошол жаштар чоңоюп, мындай тагдыр чечүүчү чечимдерди кабыл ала турган убакыт келип калат го деп үмүт кылабыз, Кудайым буйрса. Ошол сөзүңүздөн кийин агай мындай ойго келип турам. Мисалы бүгүнкү күндө ала турган болсок, баардык инсандар бир гана өзүнө пайда алып келүүчү жаатта иш алып барып жүрүшөт. Бир жактан каражат таап калайын, бир жактан өзүмдүн кем карчымды топтоп алайын деп. Ошолундан улам сизге мындай суроо жаралып атат. Эмне үчүн китеп? Деги эле биздин жашообузда китептин орду канчалык жана эмне үчүн китеп окушубуз керек? Эмне үчүн жакшы суроо да. Мындай көп эле жер мисалы үйдөн ата энебиз айтат, китеп окуп алам дейт. Мектепке барсаң мугалимдер айтат, китеп окугула дейт. Анан мындай көрүнүктүү адамдар менен жолугуп калсаңар деле жаштар китеп окугула деген чакырык да. Эмне үчүн китеп? Чын эле жакшы суроо да. Китеп бул дүйнөнү өзүнө камтыган бир баягы кээ бир адамдар 50 жыл жашап, кээ бир адамдар 30 жыл жашап түшүнгөн нерсени ошол китеп бир 10 барака же 1 барака же кичинекей бир сапка катырып койгон бир сонун бир мындай касиеттүү бир курал десек болот да. Кээ бирлер үчүн китеп бул азык. Биз мисалы сусаганда суу ичебиз да, суусуңузгандыр үчүн.
Ошол сыяктуу эле кээ бир адамдардын жан дүйнөсү мындай кыйналып турганда, бир нерсе жетпей турганда китеп окуганда жан дүйнөсү болот. Кээ бир адамдар үчүн китеп багыт. Китеп окуганда ой, мисалы акыл кошулуп, ой кошулуп, идея келет, багыт алат, максаттар кеңейет, ушундай да. Айтор китеп бул жашоо да. Китеп менен биз адам болобуз, же болбосо китеп окуп алсак биз жөн гана баягы айбандын инстинкти менен жашаган бир деңгээлде болуп калабыз да. Мисалы суу ичип коюш, тамак жеп коюш, күнүмдүк бир белгилүү бир иштерди аткарып коюш, бул деле бир адамдан сырткары Кудай жараткан бир макулуктардын деле башкалар деле кыла алат да. Бирок адамдын өзгөчөлүгү бул ойлонуу, ой жүгүртүү, акылын иштетүү, ошого жараша бир нерсеге умтулууда да. Ошол китеп окуганда гана биз ойлонуп, бир мындай бир идеялар келет, же болбосо жан дүйнөбүздү байытабыз, же болбосо бир мындай иш кылганга бир түрткү боло турган нерсе да. Анан китеп бүгүнкү күндө биздин эң аракеттерибиздин эмне үчүн китеп деп баягы аракет кылып аткан негизги бир максаттын бири, же болбосо ушул иштерди кылынып аткан эң чоң максаттык түпкүсү көп айтып атабыз. Мисалы бул өз келечегибизге болгон эле бир кам көрүүбүз. Айтабыз мисалы Кыргызстан келечекте гүлдөгөн мамлекет болсо экен, Кыргызстанда Япония сыяктуу бир адеп ахлак жагынан, технология жагынан, экономика жагынан бир бийик деңгээлге жетсе экен деп кыялданабыз, баарыбыз айтабыз, жаркын болсун дейбиз. Бирок анын жолдорун көп чечпейбиз да. Бирок ошонун жолун бизге Кудай Таалам баягы көргөзүп койгон нерсе бул китеп экен да. Жаштарыбыз китеп окуп калса, коом китеп окуса, өзүбүз эле өзгөрүп кетебиз, өзүбүз эле өнүгүп кетебиз. Бул жерге атайын бир миллиондогон, миллиарддаган мындай гранттардын же бюджеттин бир каражаттын кереги жок экен да. 100 сомго, 200 сомго китеп ал, өнүгөсүн. Кадимги тепкич болуп адам өсүп кете берет да. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, 2021 жыл кыргыз элибиз үчүн абдан мыкты жылдардан болуп өттү. Анткени ушул жылы биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгиледик. Ушундан улам суроо жаралып атат. Ушул 30 жылдык тарыхыбызда биз кандай ийгиликтерге жетише алдык? Кандай ийгиликке жетише алдык билбейм, айта албайм. Бирок биздин эң чоң бактыбыз ошол 30 жыл мурун мамлекетибиз эгемендик алгандыгы. Болбосо дүйнөдө канча миңдеген улуттар бар, элдер бар, мамлекети жок. Кайсы бир мамлекеттин көзүн карап калат. Ошон үчүн бул ошол 31 август 91 жылдагы эгемендик алган күнүбүз үчүн кыргыз тарыхы үчүн бир чоң бир жеңиш күндөрдүн бири деп айтсак болот. Бул күн үчүн эң биринчи кезекте биздин ата бабаларыбызга рахмат айтышыбыз керек. Эң эле акыркы 100 жылдык тарыхты ала турган болсок, ошол эле Жусуп Абдырахманов, былтыр 120 жылдыгын белгиледик. Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Рабаев сыяктуу аталарыбыздын эмгеги, мээнети ошол 91 жылдагы 31 августтагы күнгө жеткизди. Анан 30 жылда менимче өтө деле чоң бурулуш жасай албадык, чоң жаңылык жасай албадык, бирок эң башкысы мамлекетибиздин бүтүндүгүн сакталып тургандыгында. Эми алдыдагы 30 жылдыкта кандай иш кыла алабыз деген биз өзгө чоң суроо коюшубуз керек. Себеби биз улуулардын кылган ишине жооп бере албайбыз. Алар өзүнүн колунан келгенин кылгандыр, балким башкача болгондур дегендей. Бирок келерки 30 жылдык бул биздин колубуздагы иш да. Ошон үчүн биз көбүнчө ошол оюбузду, ниетибизди ошол багыттасак туура болот деп ойлойм. Анан мисалы китеп окуп аткандар, максатын бийик коюп аткандар, убактысын бир пайдалуу ишке жумшап жүрүп аракет кылып жүргөндөр, Кудайым буйрса ошол 30 жылдыкта бир жаркынга турчу биздин чыгаандар, кыраандар десек болот да. Кандай гана улут болбосун, ошол улутту улут кылып кармап турган маданияты болот эмеспи? Кыргыз элибиздин маданиятынын гүлдөп турган мезгили деп кайсыл жылдарды эсептейсиз? Биз өзгөчө маданиятка ээ мындай көп эмес саналуу элдерден бирибиз. Биринчиден кыргыз маданияты биринчиден өзүнүн бир көөнө, байыркы, башка элдерден айырмаланган көп өзгөчөлүктөрү бар маданияттардын бири. Анан мисалы айтып кетсек, төкмө акындар,
төкмөлөр, ошол манасчылык өнөрү, башкалар айта турган болсок. Анан бирок биздин өкүнүчтүүсү, биз баягы маданият деп ооз-эки маданиятка, болбосо тарыхыбызды, ошо адабиятыбызды, манасыбызды ооз-эки өткөзүп жүрүп, биз баягы жазуу маданиятка калып кеткен экен. Ошон үчүн биздин мисалы 500 жылдык же 1000 жылдык маданиятыбыз жөнүндө мындай ачык тарыхый фактылар менен көп нерсени биле албайбыз. Могу Советтер Союзунан ага чейинки бир 100 жылдык Советтер Союзунун убагы жана Советтер Союзунан кийинки бүгүнкү заман модерн деп коет го. Бүгүнкү замандагы маданиятыбызды гана алып карап айта алабыз да. Ошолордун ичинен менин пикиримде кыргыз маданиятынын баягы гүлдөп өнүгүп, мындай бир өзүнүн жолун тапкан учур бул Советтер Союзунун учурунда болду окшойт. Ошол учурда калыптанды. Албетте ал учурда бир цензура болгон, чектөөлөр болгон, Союздун баягы идеологиялык рамкасынан чыга албаган маселелер болгон. Бирок ошондой болгон күндө дагы кыргыз маданияты ошол учурда өзүнүн бир бийик деңгээлге чыгара алды. Ошол эле мисалы Чыңгыз атабыз жазган чыгармалар дүйнөлүк деңгээлге чыкты. Кыргыз керемети деген кинолор сонун тартылды, калыптанды. Ошол эле баягы төкмөлөрүбүздүн сонун баягы эмелери жаздырып алынды. Манасчылардын Саякбай атабыздын, Сагынбай атабыздын баягы манас айткандары жазылып, тарых берек калды да. Ага чейинкилерибиз мисалы айтабыз, бирок бизде далилдер жок да. Ошон үчүн менимче ушу Советтер Союзунун ичинде бир жакшы иштер болду. Кыргыз эли пайда болгондон баштап бүгүнкү күнгө чейин элибизди жашатып келе жаткан нерсе бул албетте элибиздин эне тили. Кыргыз элибиздин тарыхында кандай гана ийгиликке жеткен инсандар болбосун, бардыгы эне тил жөнүндө өзүнүн деңгээлине жараша ойлорун жазып, ар кандай эмгектерин жаратып кетишкен. Анда эмесе сизге суроо, эне тилибиз сиз үчүн эмне жана эне тилибиздин бүгүнкү коомдогу деңгээли, ошондой эле колдонулушу кандай болуп жатат? Мен кече окуучулук күндөрдө мисалы радиодон, телевидениядан угуп калганда Бишкекте кыргыз тили тепселенип атат, кыргыз тилинин абалы мындай болуп калды, түшүп кетти, жаштар колдонбой калды деген нерсени угат элем да. Анан кийин мен келгенде да ошол абалга түшүп келемби деп коркот элем. Анан баягы телепередачалар болгондо дагы баягы жаштар арасында негедир орусчаны аралаштырып сүйлөгөн мындай мода, тренд сыяктуу сезилчү да. Окуу жайларда болобу, мектептерде болобу мындай өз ордун таап жакшы эле кетип барат жайылтып. Белгилүү бир убакыттар болгондур, кыргыз тили белгилүү бир мындай айылгычтактарда гана колдонулган, же болбосо бир акын жазуучулар чыгармаларында колдонулгон, бирок мамлекеттик баягы иш кагаз жүргүзүүдө, саясатта, телевиденияда кыргыз тили кайсыбир чектелгендир. Бирок бүгүнкү күндө абал акырындык менен келатат. Бирок бул эгемен мамлекет катары биз үчүн чек болбош керек. Тескеринче кайсы бир деңгээлде уяла турчу эле абал. Себеби кыргыз тилин биз илимий тил деңгээлине чыгара элекпиз. Кыргыз тили билим берүүнүн тилине чыга элек. Элементардуу биз мектепте жүргөндө мисалы физика болобу, математика болобу, география болобу, географияны билип калды го. Китептер кыргызча окуйсуң, бирок окусаң түшүнбөйсүң. Терминдерди түшүнбөйсүң, же болбосо ойду бергерейин, эмнени айтайын дегенди түшүнбөйсүң, себеби баягы орусчадан кыргызчага сөзмө сөз которуп койгонгобу, же болбосо ошол иштер кыргыз тилинде жазылбагандыктанабы окуучулар кабыл алуу оор да. Элементардуу турда мисалы азыр мыйзамдар кабыл алынганда дагы биз көбүнчө орусчадан мисалы мыйзамды долбоорун орусча даярдап туруп, анан кийин кыргыз тилине которобуз да. Анан ошол которулган мыйзамдар эч кыргыз жытанбай калат. Окусаң түшүнбөй каласың да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кыргыз тили жоголуп кетүү коркунучунда деп айта албайм, бирок кыргыз тили мамлекеттик чыныгы өзүнүн статусуна ээ боло элек учур болуп атат. Ошон үчүн ошого иштешибиз керек. Анан кыргыз тили бул мындай да. Мисалы чапаныбыз бар, кийимибиз бар, ошол сыяктуу эле япондордун өзүлөрүнүн улуттук кийимдери бар, жүзү бар, мисалы европейликтерге барсаң, алардын мисалы өңү сары, көзү көк деген сыяктуу да. Ошол сыяктуу эле айырмалантып турган бирден бир бул биздин тилибиз. Улут катары айырмаланып турган, улут катары өзгөчөлөнүп турган тилибиз. Ошон үчүн эне тилибизди бул биринчи кезекте билиш, экинчи кезекте кастарлаш, үчүнчү кезекте кийинки муунга татыктуу өткөзүп бериш. Бул ар бирибиздин аты улдук
мойнубуздагы милдетибиз. Жантан бери маегибиз башталгандан бери ар кайсыл темада сөз кылып отурабыз. Анан тарыхты айттык, адабиятты, тилди, мекенибизди айтып атабыз, өлкөбүз тууралуу сүйлөшүп атабыз. Анан ошол улуу өлкөбүздүн эртеңи болгон жаштар эмеспи, ошол келечек ээлери болгон жаштардын бүгүнкү күндөгү коомдогу орду кандай болуп жатат? Биз көп жыйындарда айтабыз да, жаштар мамлекеттин келечеги депчи, же болбосо кайсы бир мамлекеттин келечегин көргүң келсе жаштарына кара деп көп айтабыз да. Анан бирок көп учурда жооп бербейбиз. Кандай жаштарына караш керек экен, же болбосо мамлекеттин келечеги кандай жаштардын колунда экен. Бүгүн биз жаштарды карап көрө турган болсок, элементарный Бишкектен азырма көчөгө чыгып туруп карайлы. Жаштар эмне менен элек? Карасаң, кээ бирлер интернет клубда жүрөт, кээ бирлер отуруп алып телефон жукулап отурат, же болбосо түнкү клуб деген нерселер бар, мисалы. Жок, анда тыянак чыгарсак болот да. Келечек, мамлекеттин келечеги ошол жаштардын колундабы депчи? Жок. Мамлекеттин келечеги биринчи кезекте мекен сүйгөн жаштардын колунда. Мамлекеттин келечеги билим алган жаштардын колунда. Мамлекеттин келечеги бийик максатты көздөп ошого умтулган жаштардын колунда. Мамлекеттин келечеги бул ата-энесин сыйлап, ата-энесинин батасын алган жаштардын колунда да. Ошон үчүн мамлекеттин келечеги жаштар деп атканда дагы биз тактоо иретинде айтышыбыз керек да. Мамлекеттин келечеги билимдүү, мекенчил, бийик максаттуу жаштардын колунда деп. Кудайга шүгүр, учу узгур эмес, ошондой жаштарыбыз бар, чыгып келатат. Аламга жол айылдан башталат дегендей эле, Кыргызстандын булуң бурчунан келип, мисалы Бишкекте билим алып, бийик максатты көздөп, умтулуп аракет кылып аткан жаштарыбыз көп. Ошол мамлекет, ошол жаштар эртеңки күнү мамлекеттин баягы мотору, генератору, кыймылдаткыч күч болуп бермекчи да. Ошого ишенебиз. Азыркы учурда борбордо канчалаган ийгиликке жеткен инсандар, студенттер, окуучулар жүрөт, бирок ошолордун көпчүлүгү бардыгы кыргыз айылдарынан чыккан кыргыз жаштары. Бардыгыбыз ошол айылыбызда окуп, чокуп, эң башкысы адам болуп бүгүнкү күндө борборубузда ар кандай тиричилик менен алектенип жүрөбүз. Анан сизге суроо узата турган болсом, туулган жер дегенде эң алгач көз алдыңызга эмне тартылат? Өтө жакшы суроо. Бирок ойлонуп көрүп турмун. Туулган жер десем, менин азыркы учурда көзүмө тартылган нерсе тоолор болду. Айылым болду. Ошол тоолордон алган мээрим, ошол тоолор аркылуу баягы ааламга жол айыл башталат дегендей, бир дүйнөнү бир тоого чыксаң бийиктик да. Бийиктик аркылуу көп нерсени көрсөң болот да. Коңшу айылдар, алыскы, мисалы биздин тараптан Ак кеме чыгармасындагыдай, Ак кеме киносундагыдай эле Нургазы баягы тоого чыгып туруп дүрүп салганда көл көрүнөт эмеспи? Биздин айылыбыздан да тоого чыкканда ошо көлдүн эмеси, күндүн нурунан чагылыш көрүлөт эле да. Анан туулган жер дегенде дагы мага ошол нерсе образ, айылым. Ошол жана айтып өткөндөй эле айылдагы окуялар, мектептеги окуялар, мугалимдер, ата-энең дегендей. Ошол маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон узатсам, жана келечек ээлери болгон жаштарды интернеттен кайтарып китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында кайрылуу жасап кетсеңиз. Чоң рахмат. Биринчиден баягы эфирге ылайыктуу адам катары чакырып, сунуш кылганы рахмат Эрмол сага. Сага да ийгиликтерди каалайм. Бул сенин алгачкы кадамың болсун, эми кийинки кадамдарың элдин кеңири катмарын тарап, эл оозуна алынып, көп адамдын жакшылыгына себепчи болгон мыкты берүүлөр жасайсың деп үмүт кылам сенден. Мен учурдан пайдаланып, биздин жаштарга кайрылып кетем. Өзгөчө келечек муунелер, мектеп окуучуларына. Биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кандай жашап калабыз? Бул азыркы өлкө жетекчилеринин же болбосо айыл башчылардын, же айыл өкмөттөрүнүн, же мектеп директорлорунун, же мугалимдердин, же ата-энелердин колунда эмес. Бул биздин колубузда. Ар кимибиз мектепте окусак, мектепте, жогорку окуу жайда окусак, жогорку окуу жайда ар биз өзүбүздүн кесибибизди мыкты билели. Эгер эртең жашообуз кыйын болуп кала турган болсок, өзүбүз гана жооптуу болобуз. Өзүбүз гана ошол нерсени курган болобуз. Ошон үчүн азыртадан жоопкерчиликти алып аракет кылышыбыз керек. Анан Кыргызстандын келечеги кең, жаркын. Биз ага ишенебиз, ага умтулабыз, жана ошого жараша аракет кыла беребиз. Себеби бүгүнкү күндө биз баягы
өсүп келаткан бизден кийинки муунду көрүп кээде коркуп кетебиз. Коркуп кетебиз дегеним ушундай китепти ушундай катуу окуган балдар бар, ушундай бийик максатты ойгон балдар бар. Бизди тепселеп кетеби деп коркобуз. Менче бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн ушундай жаштарыбыз көп боло берсин, умтула берсин. Ошол эле учурда бизде баягы негативдүү жактарыбызда да көбүрөөк ал нерселерди айта турган болсом да көбүрөөк маселе, бирок ошол нерсе жакшыны айтып же жаманды айтпай жойт дейт го. Ошол сыңары жакшы нерселерибиз менен тааныла берели, жаман жактарыбызды ар бирибиз ошолор менен күрөшөлү. Мектепте окуган болсо окуучулар мектептен күрөшсүн, жогорку окуу жайда окуган болсо студенттер болсо студентте университетте күрөшсүн дегендей. Андан кийинки жашоодо болсо ошол өзүнүн коомунда күрөшсүн. Азыркы сыртта 21-кылым ааламдашы доору бардыгыбызга убакыт өтө тартыш болуп турган мезгил. Ошол учурда алтындай болгон убактыңызды бөлүп, кайдыгер карабастан келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Казып атсың. Ийгилик.